Кандайсыңар достор? Менден көрүп жасагасызсыны. Керемет. Суши жасап турбайбызбы биз бүгүн, а? Анан сушиге эмне кошулат? Сушиге тустаган бадыраан. Аны кантип туурайбыз? Узун кылып туурайбыз. Узун кылыппы? Сен канча бадыран коштуң? 5. 5 узун бадыран коштукон турбайсыңбы? Анан бадырандан тышкары дагы эмне кошобуз? Жумуртка. Жумуртка кандай болуш керек? Куурулганбы же сууга бышканбы? Сууга бышкан. Сууга бышкан. Буну кандай кылып туурап алыш керек? Узун кылып. Узун кылып. Сен узун кылып турганды билесиңби? Ооба. Сонун болгон турбайбы? Сен биле турбайсыңбы? Мага да үйрөтөсүңбү? Ооба. Азаматсың. Колуңду кезип алган жоксуңбу туруп атканда? Сен көмүп калгансың да? Азамат. Анан бунучу жумуртканы деген эмнеге 2 жол сарысын өзүнчө агын өзүнчө бөлүшүң керек? Анткени сушиге жетпегамак. Биз 2 тур кылып жасайбыз да. Сарысын өзүнчө кошобуз, Анан сушинин сушиге керектелүүчүлөрдүн баарын туурап бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Норини. Күрүч сүркөйбүз. Норинин үстүнө күрүчтү сүртүп алабыз, Кантип сүртөбүз? Кол мененби, кашык мененби? Кашык менен. Кантип тегистейбиз? Жакшылап тегистеп алабызбы? Ооба. Анын үстүндө майонез. Бирок майонезге чейин бул нориничи баардыгына күрүч сүртүп салыш керекпи? Канча калыш керек? Канчасына күрүч сүртөбүз? Жарымына чейин күрүч, жарымын, анан кичине калганда ачык калтырып коебузбу? Кантебиз? Кана айтчы өзүң. Кичине калтырып коюш керек. Кичине калтырып коюш керек. Анын үстүнө майонез. Сен канча кашык майонезден кошуп атасың? 2 кашык, Анан майонезди кантип койгондон кийин үстүнө тизип атасыңбы? Майонезди койгондон кийин анан үстүнө эмне кылабыз? Бадыран. Дагы? Жумуртка. Бул жака дагы эмне кошсо болот? Балыкты тизсек болот. Эмне кааласа ошонун баарын ичине койсок болот, Фантазиябыз иштеди, помидор. Анан орогондо сен кыйналбайсыңбы? Сонун болобу? Бул сушинин өзүнүн суши орогоч менен жасаган оңой бекен? Ооба. Сонун турбайбы? Сен балдарга үйрөтөсүң, Сен канча штук суши жасадың бүгүн? 7. 7 штук жасадыңбы? 7 штуктун баардыгы жетеби үйдөгүлөргө эми? Жетет. 7 штук суши жасаган турбайсыңбы, Эми сушини ороп бүткөндөн кийинчи эмне үчүн сулап атасың? Сулап койсок болбойбу? Болбойт, анда жарышпаган. Жармашпай калат. Жармаш үчүн суулап коюшубуз керек, Суши даяр болгондон кийин эмне кылабыз? Туурайбыз. Анан кийин ортосундан бычак менен кесебиз. Анан сушини эмне менен жейт? Соус менен. Сушинин соусу менен, Кантип жейт? Азыр видеодон көрөбүз, Bismillahirrahmanirrahim.